Бүгін 7 август 2021 жыл. Биз Чырпыкты айылына кече эжелер менен Гүлжан Назарбаева эже менен буяка көлгө зыяратка келип отурабыз. Мынакей уже күн чыкты. Мына бул сыйлар. Кече манас айтылды. Кечинде сабак болду, семинар. Күндү тостук көлдүн жээгинен күн чыкканга чейин отуруп, азыркы убакка чейин отуруп, азыр эртең мененки энергия алып, Аллага шүгүр, ушинтип касиеттүү көлдүн жээгинде эс алып, насип кылганына. Чырпыкты айылы кереметтүү көлөне кыргыздын ушундай касиеттүү өлү менен, жери менен, абасы менен эгемендүүлүк күнүнө кыргыз эгемендүүлүк күнүнө 30 жыл болуп атат. Ушул эгемендүүлүк күнүндө биз дагы кыргыз эли жакшылыктарга жетишип отурабыз. Мынакей заманыбыз тынч болсун. Азыркы президентибиз дагы жакшы иштерди алып барып атат. Баягы биз дагы жапатырмак баарыбыз жаңыланалык кыргыз элин көтөрүп кетели. Заманыбыз тынч болуп, урпактарыбыз дагы биздин учубузду улантып, биздин жакшы кыргыздын жакшы кадар салттарын кийинки муундарга өткөрүп берели деген ниетте биз Бишкек шаарынан, мен Карабалтадан келип отурам. Эжелер менен келип, ушул жерге биз дагы көлгө сыйынып, Куран окуп, кече манас айтылды. Анан кеч убак бизге дагы Гүлжан Назарбаева эжебиз бизге семинар өттү. Анткени өмүр бою окуш керек дейт да. Анан биз дагы билбей жүргөн мурда өкмөттүн жумушу менен башка коммунист болуп жүрдүк дегендей башка доордо жашап калдык. Анан 30 жылдан бери эгемендиктен бери биз дагы көп жакшылыктарды үйрөнөлүк. Азыркы учурда адам дагы, ар бир адам дагы өзүбүздүн касиетибизди кармап, ордубузду таап, эне болгондон кийин ушу жер эне, күн эне, көл эне, мына ушул жерге келип биз дагы агарып тазаланып, эс алып,